Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын 24 жаштагы кызматкери асынган абалда табылды. Маалыматка караганда окуя 15 октябрда саат 8 чамасында болгон. Аталган маалымат Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын электрондук журналына катталып, учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Сот үстүндөгү кайрылуусу үчүн УКМК тарабынан камалган Таш көмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну Салия Таштанова үй камагына чыгарылды. Буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Салия Таштанованы жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Чыныгүл Шеркулованы кармап кеткендиги белгилүү болгон. Алар бийликти күч менен басып алууга чакырыктар беренесинин негизинде айыпталууда. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Палестина жарандарынын көп сандаган курмандыгына алып келген Газадагы Аль-Ахли ооруканасына болгон аскердик соккуну кескин айыптайт. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы бүгүн 18 октябрда тараткан маалыматында билдирди. Министрлик эл аралык гуманитардык укуктун бузулушун ар тараптуу иликтөөгө чакырды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жок кылынган Кримтөөл Камчы Көлбаев жана коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган экс-бажычы Райымбек Матраимов менен байланышы бар 50-ге жакын кызматкер бажы кызматындагы кызмат ордунан бошотулганын билдирди. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.